Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз силер менен кыргыз тил сабагынан жандуу заттардын атын билдирген зататооштор деген тема менен таанышабыз. Заттар балдар жандуу жана жансыз болуп бөлүнүшөт. Ким, кимдер деген суроолорго жооп берген заттар булар жандуу зататооштор деп аталат. Демек билип алдыкпы балдар? Ким, кимдер деген суроолорго жооп берген заттар жандуу зататоош деп аталат. Мисалы, ким? Бала, ата, окуучу, акын, мугалим. Кимдер? Кыздар, сүрөтчүлөр, адамдар, жан-жаныбарлар, курт-кумурскаларды билдирген сөздөр да жандуу зататооштор болушат. Аларга эмне, эмнелер деген суроолор берилет. Эстеп калгыла балдар. Ал эми экинчи көнүгүүнү карап көрөлү. Тексттен суроо берип, жандуу заттардын аттары катышкан сүйлөмдөрдү таап көчүрүп чыгасыңар. Кийинки тапшырма таянч сөздөрдү пайдалануу менен текст түзгүлө. Аны атагыла. Булар кандай сөздөр болушат? Мисалы, таянч сөздөрдү карап көрөлү. Жылкы, кой, уй, топоз, эчки, жылкычы, санчы. Ал эми үйгө тапшырма балдар. Жандуу заттарды билдирген зататоошторду катып ребус түзгүлө. Үлгү жылкы деп турат. Төмөндөгү сүрөттү карасаңар, бир үлгүнү жибердим. Ушул сыяктуу кылып силер дагы ребус түзгүлө.